Рахмат, Айбек Тураталиевич. Мыйзамды колдойм. Менде сиздерге бир эки сураныч бар эле. Саламаттык сактоо министринин орун басары катары. Ушуну бир эске алып коесуңарбы? Бул элдин кайрылуусу. Биринчиси бул бизде Кыргызский государственный мединститут переподготовки повышения квалификации деген бар. Ушул азыр жакшы реформалар жасалып атат. Менин угушумча. Шаарда да ротация кылабыз деп атасыңар. Көп жылдан бери атасынан баласына дегендей аябай көп жылдан бери иштеген адамдарды да ротация кылган бул ой пикир жаш кадрлардан аябай жакшы ойлор болуп атат, туура кылып атасыздар. Ушуну аягына чейин жеттиңиздер деп ошол тилектерди айтып коюңуздар деди. Анан айта турган могу по институт переподготовки и повышения. Сиздер жакшы билесиздер да, региондордон бери келишет. Кыска мөөнөткө жумуштарын ташталып келсе, аягында деген экзамендер жанакы категорияга окуш үчүн убакыты жетпей чыкпай калса, мейли эми акча менен бүтүрөлү деген уже ачык сөз болуп калыптыр. Чоңдорубуз да билет дейт. Бүт региондон келген жарандарыбыздын доктурларыбыздын да баары билет. Медайымдар, ФАПта иштегендер медайымдарга чейин ошол жетет экен. Ачык сөз болуп калыптыр да. Канча сом мындай болуп калат. Алар бизден вымогать этпейт дейт, бирок биз деле шашып атабыз, кетип атабыз, мынча убакыт боло албайбыз жакта жумуш турат деп, ошо ортодо ушул маселени бир реформа кылыш керек деп ойлойм да. Жартысын онлайн кыласыңарбы, же ошол жактан сүйлөшөсүңөрбү, категория маселеси. Мурда категорияга канча төлөнчү десем, эми көтөрүлсө бир жок дегенде 10 000 болчу дейт. Азыр андан да түшүп кетти дейт. Ошол нерселерди жетекчилик эске алса жакшы болот эле деген аябай чоң маселе болуп атат. Мен ойлойм, бул бүт доктурларга регион боюнча 1000 деген биздин дарыгерлер тиешелүү. Ушуну көзөмөлгө алып коюңуздар. Экинчи, жагабы жакпайбы, баардыгыбыз мамлекет тилин сыйлап, урматтап, колдойбуз. Бирок мен сизге чоң даражада жетекчи катары кайрылат элем. Дүйнө жүзүндө белгилүү Pfizer, Bayer, кайсы эле чоң биздин фарм компаниялары бар. Эмнеге Кыргызстанда булардын дары дармектери жок десем, анткени деген булар сөзсүз түрдө 10 000 деп болгон 10 000 пачка үчүн кыргыз тилине которуш керек экен аннотациясын. Андай жок болсо Минздравтан ДЛО регистрация кылбайт экенсиңер. Эмнеге биздин мамлекетибиздин жарандары сапаттуу дары дармектерди таба албай жатышат? Анткени Америкада, Европада болгон ошол чыккан дары дармектердин ээлери фагилттеген миллиардтаган доходтору бар фарм компаниялар, к сожалению, маленький, биз алар үчүн кичи мындай рынок болуп калат экенбиз. Они не будут заморачиваться, чтобы переводить оттуда и сюда отправлять. Россия более-менее там 1 000 000 упаковок жөнүндө сөз. Бизге болсо 10 000 упаковка үчүн мындай расходко барбайбыз деп атышыптыр. Ушуну да бир көзөмөлгө алып, нормальный сапаттуу дары дармектерге биз эле татыктуубуз деген маселени көтөрүп бериңиздерчи. Рахмат. Рахмат, Эльвира Суралдиевна. Ижиргалбековна кечиресиз. Эльвира Ижиргалбековна, мына биринчи сиз айткан жанагы категориялар боюнча жогоруда айтылып кеткен Кыргыз мамлекеттик переподготовка Данияров атындагы биздин институтта алар категория алыш үчүн сааттарына гана окууларды жүргүзүп берет. Алар келип категория тапшыргычакты окутат, үйрөтөт өздөрүнүн центринде. А бирок категорияга тапшыруу экзамендери биздин өзүнүн ассоциациялары бар, ошолор аркылуу жүргүзүлөт экен. Биз дагы келип бул боюнча мына бүгүн эле министрибиз Каныбек Момолдорович менен бунун үстүндө сүйлөштүк. Эмне себептен ал ассоциациялар алса, категорияны берсе, жоопкерчилик бизде деп. Биз ушул жакта да бир реформа кылбайлыбы деген маселени көтөрдүк. Анан экинчи, мен да сизден суранып кетет элем, азыр ошол жанагы акча берип алдык дегендер бизге так атыны айтып келип, бизге мындай берсе жакшы болмок да. Мындай сөздөр көп, бирок издеп эле барып таап калсаң эч кимис айтпай болуп атат. Айтып койсо биз өзүбүз ал маселени карайбыз. Андан кийинки жана дарылар боюнча чындыгында биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө биздин кыргыз фармацияда дагы реформа жүрүп атат. Мунун алкагында бул сиз көтөргөн маселени карап чыгабыз.